Апам келинчегимди жактырбайт. Жашоодо көп кыйналам. Кимисине жан тартышымды билбейм. Апам айтса, мен аны кетирейинби дейм. Аялым айтса, чыдап кой дейм. Бирок ачыгы кыйналдым. Аялым анча иш кыла албайт. Тили узун. Апама каяша айтат. Эмне кылсам болот? Апам да аялым да намаз окушат, экөөнү тең катуу сүйөм дейт. Кол жазмам жаман такыр оңдой албай койдум, кечирес дейт. Кечиребиз албетте. Бирок кыргызчаны оңдоп жазганга үйрөнүш керек, бул маданият. Муну урматтуу бир туугандар, эмне деп айтабыз биз? Аялым менен сүйлөшүп отуруш илгери бир байдын кызы кембагалдын баласын жакшы көрүп калыптыр. Байдын кызы кембагалдын баласын жакшы көрүп калды. Бала сулуу экен, красавчик экен, күйүп калыптыр. Анан байдын иш кылышты билбейт экен. Палит, кир, ушундай, тамак кылганды билбей, чайнектер капкара болуп кеткен. Анан байдын баласына, кембагалдын баласына карап отуруп айтыптыр, бир күн ооруп калыптыр. Эмне ооруп атса, ушул чайнек капкара кир болсо көргөндө эле жийиркен ооруп калам. Анда эмне кылайын? Баланы сүйөт да. Апам ушуну кум менен жуйт эле жакшылап, жылтырап калат эле деп. Анан кыз ошентип жана сүйгөнчө кум менен жуп, чайнек жылтырап калып, бала жакшы болуп калыптыр. Анан 4 күндөн дагы кыйшайып калды. Эмне болду десе, ушу жана апам тамакты кечинде ачык койбойт эле, бетин жаап коет эле, тамакты азыраак жасайт эле, ысырап кылбайт эле. Ошентип үйрөтүп алыптыр. Ошо саңа урматтуу бир тууганым кеңеш. Ушундай. Сен сүйсөң, алдагы сүйдүргөнгө аракет кыл, анан дагы жекече жолуксаң айтып берем дагы бир некелерди иншалла.